Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan. Namaz okugan insandagın 3'e bölünген darajalары. Namaz okudasызбы? 5 вакыт. Ушул 5 вакыт намаз окуган insandардагы даражалары 3'e бөлүнген. Birinci darajadагы insanдар эмне үчүн намаз окуйсуң деп суроо койсоң, өзүнүн деле ички дүйнөсүндө ошол ниетте намаз окуйт. Максат эмне? Максат ушул Кудай фарыз кылган, Кудай мойнума жүктөп койгон бир таклифти, бир тапшырманы аткарып, Кудайдын фарыздан кутулуу деген пикир менен намаз окушат. Бул дагы көпчүлүк момун мусулмандар намаз окусам ушул ниетте окуйбуз. Ушундай пикир менен намаз окуйбуз. Куптан окусам, багымда окуйду, пешин окуйду, асыр окуйду, шам окуйду, айырмасы жок. Намаз окуганда ушул фарыз бар. Кудай менин мойнума милдет кылган, жүктөп койгон, ушул фарыздан кутулайын. Фарыз бул карыз деген сыяктуу, ушул карыздан кутулайын дегендей бир түшүнүк менен келип туруп намаз окуйбуз. Үйдө окусак деле. Ошентип окуганда бул намаздын дагы соогу аз болуп калат экен. Соогу аз болот, таасири дагы өтө аз, кыска болуп калат экен. Карап турсак, ушул мечитте намаз окуп жатабыз. Ошол намаз мечитте, жана мечиттин эле айланасында гана жүрүп калып атат да. Мечиттин ичинде гана өзүбүздү сактайбыз. Бири-бирибизге жаман сөз айтпайбыз. Ачуубуз келсе да чыдайбыз. Мечиттин айланасында сабыр кылат экенбиз. Мечиттен бир аз алыстаганда жанагы намаздын зарияты жетпей калып атат. Бир аз алысыраак эле барганда башталат. Бирөө-бирөөгө ачууланбай, жек көрмөй, жаман көрмөй, базарга киргениңде эле уже баштайлат баардык нерсе. Көрүп пайда көрүп койсом, алдап кетсем, мындай кылсам, андай кылсам деген нерсе башталат экен. Бул намаз, ошондон билсек болот, бул намаздын алы ушунчалык алсыз болуп атат. Себеби окуганда ушул фарызды карыздан кутулайын деген бир максат эле болду. Кудай эртеңки күнү намаз окудуң десе, окудум. Мына. Бүт. Дегенде бир түшүнүк менен окуп калып атабыз да. Ошондуктан бул намаздын күчү жетпей калып жатат бир туугандар. Бул биринчи даражадагы, ылдыйкы даражадагы момун мусулмандар намазды ушинтип окуйт экенбиз. Ушуну окуп туруп бактылуулукту сезет экенбиз. Экинчи даражадагы инсандар намаз окуганда максат, алардын максаты эмне? Намаз окуу менен Кудайдын карызынан кутулуу эмес, Кудай мени тааныйт, билет мага эч качан алсыз пендесиге бир карыз бербейт ал мага бир нерсени фарыз кылсам, ал фарызда, ал өкүмдө толтура хикматтар бар. Толтура пайда бар. Ошон үчүн ал мага ушул намазды буйруп жатат деген бир түшүнүк жатат анда. Кутулуп коеюн деген түшүнүк эмес. Намаз аркылуу мен башка бир максатка жетишим керек деген түшүнүк бар аларда. Ал эмне? Аны Алла Таала Кур'анда айтат: "Астагфируллах, иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар ва ла зикруллахи акбар." Бул аят. Алла Таала Кур'анда айтат: "Албетте намаз силерди жаман иштен, уяттуу болгон ыплас иштерден тыят" дейт. Намазды ошон үчүн силерге парыз кылдым дейт Алла Таала. Намаз окуу аркылуу бир мусулман кереткен дагы мен намаз окуп, намаз аркылуу Кудай тыйган арам нерселерден тыйылат экенмин. Ошон үчүн мен намаз окуймун деп түндө тахаджуд окуйт, эртеңки намазын окуйт, куттан окуйт. Максат ошол. Моюндагы бир парыздан кутулуп коюп деген нерсе жок аларда. Ооба фарыз дейт. Кудай буйруду дейт. Бирок фарыздын максаты эмне?
ошону аткарып эмне нерсеге жетем дегенде, алар айтышат, ошо фарызды аткаруу менен мен арам нерседен, ыплас, уяттуу болгон жаман күнөөлөрдөн сакталат экенмин. Ошодон арылат экенмин деген максат менен намаз окушат дейт. Алардын соолу күчтүүрөөк, алардын намазынын күчү көбүрөөк. Мешитке же мешиттин айланасына гана таандык эмес, балким ал базарга чыкса дагы жок дегенде эртең мененки намазы 5 минутка чейин заряды жетип берет, күчү жетип берет, жамандыктардан тыйып турат аны. Жок дейт, жок. Бул нерсени Кудай жактырбайт. Аткарбайбын бул нерсени деп, көзүн, тилин дагы, кулагын дагы, колу бутун дагы арам нерседен, Кудай тыйган нерседен тыйылып жүрөт экен. Булар ошол канчалык арамдан тыйылган сайын алар рахаттанат экен. Өзүнүн рахат сезип, алхамдулилlah, намаз окуп атам, намазым Аллахым кабыл кылды дегендей бир сезим менен рахат алат экен. А биринчи жамаат болсо, алар жөн эле намазы фарыз, бул моюндагы фарыз, милдет, муну кутулушум керек Кудайдан дегендей бир пикир менен окуганда алар чарчап турса дагы, уйку келип турса дагы, 2 рекет баамдат намазын эптеп окуп туруп, шылп этип төшөгө жатат дагы рахаттанат. Мен фарыздан кутулдум деген рахатчылык жатат аларда. Моюмдагы бир фарызды төлөдүм, кутулдум. Ошол кутулган себептен рахат алат экен андай инсандар. Кудум эле сиз бирөөдүн карызын алып барып беребизби? Бир тууган мен бул байкебизден карыз алган болсом, байкебиздин карызын берсем, вакыт келип калды да, арам таап берсем, бергенден кийин рахаттанып кутулдум деп эс алып калат экен. Ошол сыяктуу дейт, биринчи тайпадагы намаз окугандар ушундай дейт. Экинчилер ошол жамандыктан тыйылуу үчүн, жамандыктан канчалык тыйылган сайын алар рахаттанат экен. Мен күнөө жасабай жатамын, Кудайга шүгүр. Күнөөдөн оолак болуп атам, күнөөдөн алыстап жатамын деп намаз окуган сайын алар ошол себептен рахаттанат дейт. Эми 3-чү даражадагы намаз окугандар алар кандай инсандар? Алар таква инсандар. Ал таква инсандар намаз окуйт экен, максат Кудайдын бир парызынан кутулайын эмес, бир күнөөдөн кутулуп бейишке кирип кетейин, күнөөдөн алыс болуп бейишке кирейин, күнөөм жок болуп бейишке кирейин деген да максат эмес дейт алардыкы. Алардыкы жанагы Алла Таала айткандай, акимис салата ли зикри, намаз окуу мени эстөө үчүн дейт Алла Таала. Алардын максаты күнөөдө бейишке да жетейин деген максат эмес, Кудайдын фарызынан кутулайын деген да максат эмес. Алардын максаты намаз окуудан максаты жалгыз жаратканды эстөө үчүн намаз окуйт. Ушунчалык Аллахка болгон ыйман күчтүү аларда, Аллахка болгон сүйүү күчтүү болгон себептен алар жөн эле ушул намаз аркылуу мен Аллахымды жараткан жаратуучу менен байланышып, аны эстеп жүрөгүмө салат дейт. Болду. Бейиш тозоң ал жөнүндө эч бир ой да кетпейт. Алла менен байланышып атам дейт. Кудум эле бир апа өзүм сагынып, сүйүп жүргөн баласына телефон чалса, жөн эле ошол баласынын аманчылыгын угуп, баласы менен сүйлөшүп аткандыгы үчүн рахат алат. Эне байкуш, балам жакшысыңбы? Ден соолугуң жакшыбы? Деп жөн эле сүйлөгөндүгү үчүн рахат алат. Ал баласынан ага эч бир пайда тийбесе дагы жөн эле баласын эстеп сүйлөшүп аткандыгы ал апа үчүн рахат. Же болбосо бала апасына телефон чалса, телефон чалып эле жөн эле апаке кандайсыз? Аман эсен отурасызбы? Жакшысызбы? деп апасын эстеп чалып койсо, эне байкуш рахаттанат экен. Балам мени эстеди дегендей кылып. Эч бир акча бербесек да, белек бербесек дагы эне баладан ыраазы болуп рахат табат экен. Ошол сыяктуудай пенде дагы ушунчалык таква инсандар, пайгамбар сыяктуу ушундай бир сахабалар, оолия инсандар намаз окушат дейт Алланы эстеп тургандыгы үчүн. Мен жүрөгүм менен малды эмес, баламды эмес, машинемди эмес,
Бизнесимде эмес, мени жараткан жаратуучуну эстеп атканым ушул мен үчүн чоң немат. Ушул мен үчүн эң бир чоң бактылуулук дейт экен дагы, ушундай сезим менен намаз окушат дейт. Ошондой намаз окуганда Алла Таала эмне дейт башка сүрөдө? Ала битикриллахи татмаиннул кулуб. Алланы эстөө менен жүрөгүңөр эс алат дейт. Ошондо жүрөк эс алат экен. Ошентип бир туугандар намаз окуган адам үчкө бөлүнөт экен. Биринчи даражадагы эмес, жок эле дегенде экинчи даражадагы намаз окугандардан болууга Кудайым насip etken bolsun. Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya